Устаз, мамлекет арақ чыгаруучу заводдорду токтош керек деген жеринде айта өтсөңүз сонун толук болот эле. Эми пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга аракты тыюу салуу өкүмдөрү түшкөндө кесе муна болбойт деп кескин түрдө айтылган эмес. Этабы менен түшкөн. Мисалы, аракты ичкенден кийин акылыңарды жыйнап алганга чейин намазга жолобой тургула. Акылыңарды жыйнап алгандан кийин анан келгиле намазга. Анан бунун пайдасын карасаң зыяны көп. Анан үчүнчү этабында анан арак таптакыр арам деген тыюу өкүм түшкөндөн кийин анан сахабалардын бардыгы ыйман жагынан, ибадат жагынан, барт жагынан даяр болгондон кийин баары шалактатып, бай ичиле турган идиштерде турган арактардын баарын төккөн дейт. Анысары арак ичип тургандардын саны таптакыр кескин түрдө азайып, жогору жагынан баштап ылдый жагына чейин ыймандууларыбыздын сандары көбөйсө, өзүнөн өзү арак токтойт. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мурунтан союз ажырап баштаганда, союз ажырагандан кийин баягында тонналап арак ташыган бир агалар менен бир жерде чогуу отуруп калдык. Ушу киши да айтып берди. Мурда мен тонналап сырттан алып келчү элем өзүм депчи. Анан кийин тоба кылып аз 5 маал намаз окудум. Ушун кийин мен да изилдедим. Азыркы учурда тонналап сырттан арак кирип аткан жери жок. Кадимкидей мындай эле таблеткалар болот экен. Ушу кишинин айтышы боюнча. Жанагы идиштеги же болбосо жанагындай арактын спирттери сактала турган идишке эле мындай таштап коет экен, сууга эле. Аны болду, мас кылуучу ичимдикке айланат деп. Ошонун зыяндуулугу, жана жасалган арактын таблеткалары эмне деген жаман ыплас отходдордон жасалаары жөнүндө бизге айтып берди. Ошон үчүн мурунку арактар буттан алса, азыркы арактар баштан анан жүрөктөн алып атат. Ошон үчүн далай жаштарыбыз, далай кишилерибиз азыркы арактын себеби менен, кедергиси менен эки дүйнөлүк бактылуулук жолунан адашып, туура эмес жолдорго барып атат деп аябай өкүнүп кейип отурат. Анысары Ал-хамру умлисим, арак күнөөлөрдүн энеси. Ал-хамру мифтаху кулли шаррин, арак ар кандай көйгөйлөрдүн, проблемалардын, жамандыктардын ачкычы деп, жамандыктардын башаты деген мааниде пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын хадистери бар. Демек, Кудай буйруса, аракты тез арада токтотуу үчүн күнү түнү мээнет, күнү түнү бата тилектерди жасап турушубуз керек.